менен жолго чык, жолго сыйкырдуу. Жүрү деп шама, шашылма, кереметтер жолго чакырат. Тактынан болуу, акылга толуу, улам жаңы сырлар ачылат. 24 секунд тактан. Көбүрөөк го. Кел дагы бир жолу. А мен качан? Менин кезегимде. Азыр качан меники 20 секундтан аз болгондо, анан сен чуркайсың. Салам Актан. Салам Акылай. Силер бул жерде эмне кылып жатасыңар? Көргөн жоксуңбу? Машыгып атабыз. Даярданып жатабыз. Эмнеге даярданып атасыңар? Жарышка барасыңарбы? Жок, бүгүн Берметтин бөбөгүнүн тушоо тою. Эмне? Кандай той? Балдар, Силер тушоо той деген эмне экенин билбейсиңерби? жок, билбейбиз. Эч качан тушоо тойдо болгон жоксуңарбы? Эч качан. Кызык. Макул, мен азыр силерге айтып берем. Актан, кел мен айтайын. Сен чуркап келдиң, чарчадың. Эс ал. Эч нерсе эмес. Мен чарчаган жокмун. Анда экөөбүз айтып берели. Мен кичинекей болгондо дайыма кроватта жатчу экенмин. Анан отуруп, анан эмгектеп, анан туруп. Бирок азыркыдай басалчу эмес экенмин. Ошондо атам менен апам мени чоңоюп калды деп тушоо тойго конокторду чакырыптыр. Анан эмне болду? Менин эки бутумду ак кара жип менен байлашкан. Эмне үчүн байлашты? Эмне үчүн ак кара жип? Бекем болсун деген го? Эмне? Ак кара жип байласа бекем болобу? Албетте. Эмне? Сен билчү эмес белең. Уккуңар келсе, ар кандай суроолорду бербей, жөн уккула. Болду. Суроо бербейбиз. Айта бер. Актан, Акылай, кайда жүрөсүңөр? А мен болсо силерди баардык жерден издеп жүрсөм? Биз балдарга тушоо той жөнүндө айтып берип жатабыз. Көрсө булар билишпейт экен. Мен ошол үчүн келдим. Той башталат. Батыраак барыш керек. Жакшы болот, апа. Мен айтып бүтөйүн, анан барабыз. Эмнеге айтып бересиң? Бирге барабыз. Балдар өз көзү менен көрүшөт. Бекеринен айтылган эмес да. 100 жолу уккандан көрө, бир жолу көргөн артык деп. Ошондойбу? Жакшы болбодубу? Балдар, кеттик. Баарыбыз чогулбу? Сен эмне? Алишер бат чуркайт билбейсиңби? Аны менен бирге чуркасам, мага байге тийбейт. Жок, апа, балдар үйлөрүнө шашып атышат. Актан, биз эч жака шашкан жокпуз. Сага эмне болду? Жакшы болуптур. Жүргүлө, кечикпей баралы. Майрам эже, Актан айтты. Баланын бутун өрүлгөн ак кара жип менен байласа, бек болот деп. Апыртма Актан. Жок, балдар. Бул кыргыздын каада салты. Ар бир адамдын турмушунда ар кандай күндөр болот эмеспи? Кубанычтуу, кайгылуу. Өрүлгөн ак жана кара жиптер ошол учурду түшүндүрөт. Сен болсо, бекем болот дедиң эле. Баары бир өрүлгөн эки жип бир жиптен бекем болот да. Баланы алып чыгып, боз үйдүн алдына коет. Анан команда боюнча чоңураак балдар балага жарышып келишет. Ким биринчи болуп келсе, ошол баланын бутундагы ала жипти кесип таштайт да байгени алат. Эмне үчүн жипти кесет? Кыргыздын илгерки түшүнүгү боюнча, баланын бутундагы жиптин кесилиши анын биринчи кадамы бек, шыр, туруктуу, турмуш жолунда тың болсун деген каалоосу. Билдим. Жип балага басканда жолтоо болмок. Кескенден кийин эркин басып калат, Туп-тура. Балдар, ар бир элдин өзүнүн каада салты бар. Ошол каада салтты сыйлаш керек. Мүмкүн болсо, аны сакташ керек. Мисалы, биздин Армениядагы досторубуз айтышкан. Алардын да Кавказда кичинекей балага тийиштүү каада салты бар экен.
Бирок биз тойго барышыбыз керек. Бул жөнүндө башка жолу айтып берейин. Майрам эже, азыр эле айтып бериңизчи. Апа, айтып бериңизчи. Болуптур, айтып берейин. Давид агай көп жылдар мурун бизде конокто болгондо айтып берген. Уулу Тигран тиши жарылганда аны жуундуруп, жаңы кийим кийгизип, анан алдына ар кандай нерселерди коюшкан. Китеп, топ, кылыч жана чоор. Тигран эмгектеп барып, койгон нерселердин бирин тандап алган. Тигран китепти тандап алыптыр. Ошондо ата-энеси Тиграндын чоңойгондо ким болорун билишкен. Аны кантип билишти? Мен айткандай, ар бир улуттун каада салты бар. Кавказда да каада салт боюнча бир жашар бала эмнени тандап алса, ошол нерсе анын тилеги, максаты болот. Кичинекей Тигран китепти тандап алды. А китеп билимдин символу. Ошондуктан Тиграндын ата-энеси алардын баласы окумуштуу, же жазуучу, же мугалим болот го деп ойлошкон. Кандай сонун! Эгерде ал кылычты тандап алсачы, анда ким болмок эле? Анда ал учкуч же суучул болмок. Апа, билесизби? Мен эмнени тандайт элем? Атаң экөөбүзгө Давид агайдын айтып берген аңгемеси абдан жакты. Качан сен 1 жашка чыкканда, биз дагы сенин алдыңа топ, кылыч, китеп, чоор койдук. Сен футбол тобун тандап алдың. Ура! Демек мен футболист болот экенмин. А мен чоорду тандап алат элем. Анда сен музыкант болмоксуң. Албетте, аракет кылсаң, жакшы окусаң. Кандай сонун! Мен ырдаганды, бийлегенди жакшы көрөм. Мен жакшы окуйм. Балдар, эми тойго баралы? Апа, Берметтин ата-энесине айткылайчы. Тушо тойду Давид агай айткандай жасасын. Ошондо Берметтин бебөгү чоңойгондо ким болорун билебиз. Жакшы болот. Сөзсүз сурайбыз. Менин оюмча баарыбызга кызык болот. Болгула батыраак, тойго кечикпейли. Мына, келдик. Азыр той башталат. Чуркагыла. Жарыш башталды. Ооба, биз кеттик. Биз бүгүн канча жаңы кызык нерселерди угуп билдик. Көрсө ар бир элдин өзүнүн каада салты болот турбайбы? Балдар, силер өзүңөрдүн элиңердин каада салтын билесиңерби? Ал жөнүндө бизге айтып бергилечи. Бизге аябай кызык. Жолукканча аман болгула.